Так, здравствуй, Настя. Арген! Биз жаңы киришип аткан чыгарма заманыбыздын залгар жазуучусу, кыргыз эл жазуучусу, драматург. Менин оюмча кыргыздын эң мыкты драматургу Марбажиевдин «Төрт адам» чыгармасы. Деги эле эгерде автор жөнүндө айта турган болсок, ар бир сүрөткөр өзүнүн заманынын жартысы. Мындайча айтканда ал ошол өз заманы жөнүндө, өзүнүн эпохасы, доору жөнүндө кенен маалымат берет окуучу, окурманга дагы, көрүүчүгө дагы. 50-жылдардан кийин Сталин өлдү го. Өлгөндөн кийин Хрущев бийликке келет дагы. Ошондон кийин анан бир оттепель деп коет да, тарыхта аны мындай бир жылуулук башталганда, баарына жанагы мурда репрессия болгондордун баары тең кое берилген, жөнөкөй эле политический мотив менен кеткендер. Ошону менен бирге жазуучулар дагы өзлөрүнүн мурда балким цензура өткөрбөйт го, бул үчүн соттоп жиберет го деген нерселердин баарын жаза башташкан да. Сүрөтчүнү жараткан бул убакыт. Убакыт коомдун негизги умтулууларын, маанайын, багытын калыптандырып доорго айланат. Ал доордун мөөрү басылган адамдар жашы менен эмес, рухий дүйнөсү менен айырмаланган муундарды түзөт. Айтылуу оттепель өлкөдө элдин үмүтү менен демин көтөрүп, илим менен искусствонун дүркүрөгөн өсүшүн жараткан. Бул толкундун алдыңкы катарында балалык кезинде өз башынан согушту, согуштан кийинки оор жылдарды тартыш менен ачарчылыкты өткөргөн адамдар болгон. Алар үчүн өз доору келгенсип, жаздын жеңил шамалы жаңылануунун мезгилиндей сезилген. Өлкөдө алар менен бирге алардын таланттары жана ишмердүүлүк аркылуу кайра ойгонуп, өнүгүп жаткан. Элүүнчү, 60-ынчы жылдары Кыргыздын шаардык интеллигент түрү пайда болду. Ал Совет доорунун көп улуттуу жана интернационалдык маданиятынын бир бөлүгү болуп калды. Анын билим деңгээли өсүп, ой жүгүртүүсү кеңейген сайын ал заманга ылайык, терең жана мазмундуу чыгармаларды талап кыла баштады. Мына ушул талаптарга Марбажиевдин драматургиясы жооп берип, окурмандын жана көрүүчүнүн жүрөгүнөн түнөк тапты. Жыйырманчы кылымдын 50-нчы жылдардын экинчи жарымы, 60-нчы жылдардын башында 25-30 жашка толгон маданият өкүлдөрү тарыхта 60-нчылар деген ат менен калган. Кыргызстанда алардын катарына Чыңгыз Айтматов жана башка кыргыз искусствосунун алдыңкы таланттары кирген. Ошолордун арасында Март Ашимович Байжиев да өз ордун тапкан. Мен айткандай, ушул жерде илгери ушул театрдын ордунда Марбажиевдин үйү болгон экен. Марбажиевдин, Ташым Бажиевдин, Марбажиевдин атасынын үйү ушул жерде болгон экен. Ушул жерде ойноп чоңойгон. Менимче Марбайке көп келчү театргачы. Балалык ушул жерде эле өскөн. Негизи келген себеби көп учурда ушу деп түшүндүрүшөт да. Как будто театрга келатканда үйүнө келгендей келген депчи. Конечно. Потому что мурда болсо ал үйүнө келгендей келип, наверное, эсинде мындай ойлойт да, могу жерде булар турган, бу жерде булар турган дегендей.
20-кылымдын 60-жылдарынын экинчи жарымы, 80-жылдарынын биринчи жарымы маданий байлыктын, жетилгендиктин жана чеберчиликтин доору болду. Бул мезгил Кыргызстанда да жемиштүү болгон. Бүт өлкө өнүгүп, өсүп, байлык артып, өңү түсү ар тараптан ачыла баштады. Ушул мезгилде улуттун өңү жаралып, маданиятта да, илимде да зор таланттардын толкуну пайда болду. Март Ашимовичти мындайча айтканда ушул кыргыз драматургиясында бир чоң революция жасаган адам десе болот да. Балдар бойго жеткенде 4 адам ушул дуэль чыгармасы бул коммунистик коомдо жашаган адамдын социалдык абалы жөнүндөгү ошол адамдар эмне менен ушу идеянын арасында дагы адамдарда өзүнүн социумда эмне кылып жашап атышат, алар кандай сүйүшөт, алардын сүйүү жөнүндө ойлору кандай, ушул жөнүндө чыгарма да. Аларда добро и зло дегенге мамилеси кандай, аларда деле арасында бир балким шүмшүктөрү барбы, жексурлары барбы деген. Дал ушул мезгилде Марбажиевдин таланты билинип, анын көп кырдуулугу жана инсандык касиети толук ачылды. Ал өзүнүн 3 чөйрөдө тең адабиятта, театрда жана кинематографияда даана көрсөтө алды. Мисалга Кудай сага келип, Искен сен өлбөсөң ордуңа 1000 адам өлөт десе өлөт беле? Каалап турса мейли. Экөө бири-бирин Азиз менен Искендер экөө бирин-бири көрүшпөйт. То есть бул получается силердин картинаңар өзүнчө, Азиздин картинасы өзүнчө. Картина бар го. Бирок азыр силер биз мындай чогултуп атабыз да ушунун баарын теңчи бир сценагачы. Потом сен өзүнчө спокойно, сен буларга жооп бербе. Сен тескерисинче мындай жөнөкөй эле айтасың да. Мисалы аны кыргыз кино кереметинин жаратуучуларынын бири деп эсептешет. Бирок биз үчүн Байжиев биринчиден театр адамы, драматург. Ал Кыргызстандын башкы драматургуна, номер 1 драматургуна айланган. Бул нам аны акыркы күнүнө чейин коштоп жүрдү. Анын өмүрү өзү да бир пьеса сымал өттү. Просто Марбайкенин чыгармалары бул түзүлүшү боюнча классикалык үлгү болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, дуэль ошол чыгармалардын ичинен дуэль бул өзгөчө эң мыкты чыгармасы. Бул анын жашоосунун өмүрүндөгү эң бир мындай вершинасы десек болот да, туу чокусу чыгармачылыгынын. Менин оюмча ошон үчүн дуэль Москвада да коюлган, Казакстанда бүткүл Союздук республикаларынын баарында. Венгрияда, Болгарияда ушунун баарында ошон үчүн коюлган. Жылдарда Кыргыздарда кыргыздын кино керемети пайда болот дагы. Биз билген Март Ашимович Байжиев ошол кыргыз кино кереметинин жаратуучуларынын бири. Кыргыз модернисттик маданиятын
Марбажиевдин ысымын эстебей элестетүү мүмкүн эмес. Ал пьесада Марташимович өзү драматург, өзү режиссер, өзү актер да болду. Ал пьесанын сахнасы жана фону тарых менен доор болду. Марташимович раматылык айтып калчу эле да, бир маселен ал убакта бир көчөнүн балдарында эле мисалы Төлөмүш бир фильмин аяктаптыр. Ошол фильмдин азыр кадрларын көрөт экен, тартып келиптир. Эми монтаж жасайт экен, бир аз кадрларын көрүп атыптыр десе, ошол эле Бексултан Байке, Жакиев раматылыктар, Болот Шамшиев, Мел Субукеев айтор баары кирип барып эле, басып кирип барып эле кана көрсөт деп көрүшүп, ойлорун айтышып, мындайча айтканда аларда бир мелдеш жарыш болгон, бирок бул мындай жарыш, ошол конкуренция жакшы мотивдеги, жакшы ой менен жасалган бир жарыш болгон да. Колунан келсе ошону менен калып, түн менен отуруп, могу жеринде мындай болуп калыптыр, бул жеринде мындай оңдосоң жакшы болмок экен деп баары тең бири-бирине кеңеш айткан үчүн менин оюмча ошондо жакшы мыкты фильмдер жаралган деп ойлойм да. Кызыгы, анын катышуусундагы сакталган кинохроника өтө эле аз. Балким ал чыгармачыл адамдарга мүнөздүү майда текебердиктен, өзүн көрсөтүп жаркырагысы келген каалоодон таптакыр алыс болгондуктанбы, ал өз баасын билген, ашыкча ызы-чууга барбаган инсан эле. Байжиев өз өмүрүнүн да, тагдырынын да драматургу болгон. Ошол Марбайке мунун өзүнүн оозу менен айтып берген, биз эч качан мен бул фильмге тиешем жок, эмне жүрөм деген ой жок болчу деп. Марташимович Байжиевдин мага айтып бергени боюнча, кыргыз кино кереметинин жаралуусунун негизги себеби ушул деген да. Алар биз баарыбыз жасагыбыз келген, но и ошону менен бирге биз чогуу жасайлы дегенбиз деп. Эметчи Марташимович айтып атпайбы, муну Назинин атынан жазып атат. Ал 22 жашта, мен 22 жаштамын, мен аялмын деп атат. Мен бүгүн көлдүн жээгине келдим деп атат. Бирок бул на самом деле Марбайкенин өзү эмес да. Марбайке ким? Менин оюмча ал Искен да. Азиз бул жөн эле идеал го. Мен башта андай адамдар жок көсө да. Ал болсо айтып атат, мен Искендерим, биз адамдар ушундайбыз. Кечирбегиле ушундай окуя болсо деп атат. Кечирбегиле.
как только кечирер эмеслер сазга чөгө баштайсыңар деп. Кайра куруу өлкө үчүн чоң сыноо болгон. Аны биз эми эле түшүндүк. Бул сыноону биздин чоң өлкөбүз көтөрө алган жок. Чай içесиңби? Түшүндүрөгү жок. Коньяк? Анда О, байкадым. болор иш болду. Советтер Союзу жоюлуп, анын ордуна 15 өз жолун тандаган эгемендүү өлкөлөр пайда болду. Кыргызстан өзүнүн эгемендик жолун баштады. Маданий чөйрө толугу менен кыйраган абалда чыгармачыл элитанын алдында өзүн өзү багып тирүү калуу маселеси курч турду. Ошол эле учурда улуттук маданий курулуштун көйгөйлөрү да ар бир инсан үчүн руханий деңгээлди жана кесиптик чеберчиликти сактап калуу сыяктуу жеке көйгөйлөр да бар эле. Көбүрөөк ушактап койдук ушу кызды дегендей да. Демек сиз ошондо бактылуу болгон экенсиз. Ал жакшылык калп болуп чыкты. Так? Заинтересовались сразу. Кандайча? Калп. Калп. Дал ушул мезгилде Марбажиев өзүнүн бай табиятынын жана талантынын жаңы кырларын ачты. Алдыңкы орунга саясатчы, публицист, коомдук ишмер, ишкер катары чыкты. Ал бүт өлкө менен кошо анын сыноолорун, тынчсызданууларын, үмүттөрүн, күмөндөрүн, жыгылууларын жана күрөшүн жашап баштан өткөрдү. Анын эң мыкты пьесасынын аталышы «Төрт адам», орусчага «Дуэль» болуп которулган. Чында эле бул дуэль азыркы доордун терс көрүнүштөрү менен беттешүү, деградациянын өсүшү, нравалык дүлөйлүк, караңгылык менен таймашуу. Мындай таймаштан ар бир эле сүрөтчү жеңүүчү болуп чыга бербейт. жылы Чыңгыз Айтматов дүйнөдөн кайтты. Тоолор кулап, мына эми эң бийиги кулап түштү. Кыргыз маданиятынын эң бийик чокусу, анын символу. Мындай чыныгы улуу инсандардын кетиши замандаштар үчүн белгилүү бир сигнал, символ сымал болот. Ал инсандан кийин калган боштук дайыма эле толо бербейт. Ал боштук аңырайган жана терең болот. Для кыргызов, да и вообще для мировой литературы высочайшее явление, как Манас. Я собрал вас для того, чтобы немножко, может, и похвастаться, что ли. На старости лет, скоро у меня 80 лет будет, я перевел Манас на русский язык, в это поэтическое переложение, после чего вдруг хлынул поток переводов на другие языки. Первым долгом на грузинский перевели. Чыгармачыл адамдын ичинде терең көйгөй жаралат. Шартсыз, түбөлүк, өлбөс нерсеге кайрылуу.
элдин рухунун, улуттук маданиятынын башында турган негизги тамырга кайрылуу. Там много томов, это надо читать, это 500 000 строк. Вот создал кыргызский вариант этой трилогии, хрестоматийный. Кстати говоря, о создании такого хрестоматийного варианта мечтали 80 лет назад. Асым Тырыстанов пришел к Туракулу Айтматову, секретарю ЦК. Март Ашимович Байжиев үчүн Манас эпосуна кайрылуу абдан табигый жана логикалык чечим болгон. Ал өзүнүн даңазалуу атасы Манас таануучу Илимпоз Ташым Байжиевден руханий жана илимий мурастын эстафетасын өткөрүп алгандай сыяктуу. Этих выдающихся просветителей, монасоведов, которые, в общем-то, сделали очень много, но поплатились жизнью. Жашоо тагдырга айланды. Rak çıkıp alıp dur, karasa gözgün ilinbey. Kara baskan tay toru, kayda keni bilinbey. Mangday sögüm akılı, batırdın gözün öttünde. Gün görünüp dayıkılı, dünemin ne bulut dep. Kabargası ök sögülür, gözün yaşı tögülür. 60 büstünün ölüm, köç çağına görünür. Görüne turgan sebebi, evin tap köyünür kiyeli. Yeşilden kalgan sebebi. Пьеса кан менен, нерв менен, жүрөк менен, жан дүйнөнүн өзү менен ойлоп табылып, жазылып, ойнолду. Алдыда болсо түбөлүк.